Программабыздын кезектеги чыгарылышында Казакстандын туристтик хабы аталган Шымкент шаарына сапар алабыз. Калкынын саны жагынан 3-орунда жана ээлеген аянты боюнча 1-орунда турган шаар. Эң ири соода жана маданий борборлордун бири. Калкынын саны жагынан өлкөнүн 2-чи агломерациясын калыптандырган. Шымкент Казакстандын алдыңкы өнөр жай жана экономикалык борборунун бири. Шаарда түстүү металлургия, машина куруу, химиялык, мунай затты кайра иштетүү жана азык-түлүк өнөр жайы ишканалары иштейт. Аталган шаардын байыркы тарыхынан улам бүгүнкү күнү ал туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн ар кыл түрлөрүн сунуштоо менен аймактагы туристтик тармактын лидерине айланган. Каттамдардын багыттары туризмдин тарыхый жайларга баруу, экзотикалык райондорго саякат кылуу, мергенчилик жана балык уулоо, ошондой эле тоо туризми сыяктуу төрлөрүн сунуш кылып келет. Адистердин айтымында Шымкенттин туристтик мааниси өтө бийик. Ал инфраструктурасы өнүккөн ири шаар. Анда көптөгөн мейманканалар, сейилбактар, музей, социалдык объектилер, театрлар жана аквапарктар иш алып барат. Шымкент аны менен гана таң калтырбайт, анткени бул жакта тропикалык мөмөлөр дагы өстүрүлөт. Аны өз көзүбүз менен көрбөй кое албадык. Казакстан климатына ыкташтырылган банан сортторун өстүрүп келген күнөсканага бет алдык. Ошондой достор, Шымкент таң калтырганын токтоткон жок. Ал эми ашкана маселесине кайрыла турган болсок, эгерде жаңы даамдар чыкса, ал милдеттүү түрдө бул жакта да орун алган. Эгерде эски тамак аш жаңы нукта бериле турган болсо, ал дагы бул жакта. Бул жакта бөтөнчө бир нерсени көрүп алуу үчүн келдик. Шымкентте банан өстүрүлөт деп 1 секундага гана элестетип көрсөңүз. Азырынча банан өзү чыга элек, бирок алардын пальмалары отургузулган. 7000ден ашык көчөт. Алар 9 ай өсүшөт. Анан жалган Курандын акырында биринчи түшүм алуу күтүлүп жатат. Элестетсеңер, Шымкентте банан өстүрүлүп жатканын. Мындан тышкары манго, марнакуя, көк жемиштер боюнча да атайын мерчемдер бар. Мында мен помидор, бадыраң жана кулпунай тууралуу айтпай эле койсом болот. Башкача айтканда баардыгы болот. Аянты 5 гектарды ээлеген күнөсканага келип, ушул сындуу укмуштуу масштабтуу долбоорлорду өз көзүң менен көрүү абдан жагымдуу болду. Жалпысынан алганда күнөскана аянты 100 гектарды ээлемекчи. Шымкентте олтуруп алып эмнеге банан өстүрүүгө болбосун деп чечишкен биздин ата мекендик ишкерлердин мерчемдери барандуу. Демек, жакынкы келечекте Казакстанда өстүрүлгөн банандар соода такталарында пайда болуп калат демекчибиз. Ошонун өзү абдан сонун, анан да албетте абдан кызыктуу. Ийгилик каалайлы. Шымкент шаарына жакын жерде Түркистан облусунун Сайрам районунда өнөр жай аймактарынан жана калктуу пункттардан оолак жерде таза аба, аптаптуу күн нуру жана мөмө жемиш бактары өкүм сүргөн жайда өзүнүн минералдык булагына ээ болгон санаторий иш алып барат. Келген меймандарга жогорку квалификациялуу медициналык тейлөө, комфортабелдүү турак жайлар, даамдуу жана пайдалуу тамак менен ар кыл көңүл ачуу иш чарасы сунушталат. Знаете, поймал себя на мысли, что если бы меня спросили, где лучше отдохнуть... Билесиздерби, эгерде менден Казакстандын кайсыл жеринде ден соолукка пайдалуу, жакшылап эс алууга болот деп сурашкан болсо, анда мен Түркистанды сунуштамакмын деп ойлогонумду байкап калдым. Климат укмуштуу, жетинин айындагы аба ырайы болсо, күн нуру, жашыл теребел, роза гүлдөрү менен тосуп алат. Керемети ошондо эмеспи? Оргуштамалар дагы иштеп турат, суусу дагы абдан жумшак. Эгерде сизди жай айларында эс алууга кое бербей койгон болсо, күз же кыш айларында эс алыш керек болуп калса, анда менимче Түркистан областы эң мыкты жерлердин бири. Бул жакта андай эс алуу үчүн бардык нерсеси бар. Кандай өзгөчөлүктөр бар экенин аңдап алуу үчүн ошол сындуу санаторийлердин бирине барууну туура көрдүк. Бул жака келип эс алууну, ден соолукту чыңдоону кантип өткөрүүгө болот? Барып кененирээк билип алалым. Здравствуйте, очень приятно. Меня зовут Гульхан Джумалиевна, я являюсь главным врачом санатория. Саламатсыздарбы? Абдан кубанычтамын. Менин атым Гульхан Джумалиевна. Мен санаторийдин башкы дарыгеримин. Сиздерге биздин дарылоо процедураларыбызды жана минерал суубуздун касиеттерин көрсөтүп берейин деп турам. Кире бергенде биздин иче турган сордургуч жайды көрдүңөр. Санаторий дарылык касиети бар минерал суусуна негизделген. Курортология институту суубуздун минералдык касиетин далилдеген. Ал биздин Курлов формуласы. Анын курамында пайдалуу элемент
компоненттери көп: кальций, йод, бром, күкүрт, суутек, магний жана темир бар. Биздин эс алуучулар ар бир күнү сууну 3 маал ичишет. Тамакка чейин жарым саат мурун ач карын, тамактанууга чейин 36 градус температурада. Азыр ичип көрсөңөр болот. Скважина санаториянын аймагында 1280 метр тереңдикте турат. Ал бир аз сарыгыч түстө болот, анткени курамында йод жана темир бар. Ошонун эсебинен ал ошондой түстө болот. Суу жакшы холотерикалык жана диуретикалык таасирге ээ. Даамы жагынан кадимки эле суу. Очень много. Пайдалуу компоненттери абдан көп. Мен айткандай эле аларга йод, бром, күкүрт, суутек, магний, темир кирет. Күнүнө 3 маал гана ичилиши керек. Андан ары баралы силерге биздин ден соолукту чыңдоо процедураларыбызды көрсөтөм. Что касается воды, получается 1 стакан за раз выпивается. 150-200 грамм. Күнүнө 3 маал, тамакка чейин жарым саат мурда, ач карын кезде 150-200 грамм суу. Холотерикалык жана диуретикалык таасирге ээ. Бирок каршы көрсөтмөлөрү дагы бар. Эгерде өт баштыкчасында таш болсо, ар кандай жара оорулары болсо, анда сууну ичүүгө болбойт. Бирок аны изилдөөгө алып, биздин адистер кабыл алгандан кийин дайындайбыз. Наших специалистов. Башкача айтканда, силерге санаторийге келгенде алгач текшерилип туруп, андан кийин гана дайындоолор болобу? Ооба, андан кийин гана дайындоолор болот. Бул жакка келгенге чейин бейтаптар милдеттүү түрдө дарыгерден өтүшөт. Аларда санитардык курорттук карточкалары болуусу керек. Эгерде ага чейин текшерүүлөр болбогон болсо, анда бул жактан изилдөөгө алабыз. Бизде өзүбүздүн лабораториябыз, ультра үндүү изилдөө кабинет, кардиограмма бар. Баарын тартабыз. Андан ары текшерүүдөн кийин дарыгер дайындаган соң бейтап өзүнүн эмин алат. Минерал суусунун даарылык касиеттери жарым-жартылай бузулган түзүмү менен клеткалык сууну жекече структуралаган суу менен алмаштыруудан турат. Ал адам баласынын дээрлик бардык клеткаларынын өмүр сүрүү мезгили менен иш алып баруу натыйжасын узартууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле бүтүндөй организмге комплекстүү негизде оңтойлуу таасирин тийгизет. Ошонун өзү патологиялардын ички жанданууларын басып коюуга мүмкүндүк берет. Минерал суусун химиялык курамдуулугу менен бир нече түргө бөлүшөт: хлоридтик, сульфаттык жана гидрокарбонаттык. Негиздеринен тышкары аралашма варианттары дагы бар. Минералдык суу жана йод, кальций жана фосфор сыяктуу биологиялык активдүү заттарын камтыгандар дагы бар. Минерал суусунун даарылык эффекти анын химиялык курамдуулугуна, температурасына, минерал жана газдардын орун алуусуна көз каранды болот. Ал адам баласынын организмине анда ээрген бардык заттардын комплексине таасирин тийгизет. Дарылоо үчүн сууну тандоо, ошондой эле аны кабыл алуунун тазалыгы, анын саны жана температурасы дарыгерлер тарабынан жекече ишке ашырылат. Вот, оздоровительный комплекс. Ден соолукту чыңдоо комплексине кире бериште бизде дарыгердин иш бөлмөсү турат. Биздин реабилитолог, невропатолог, кардиолог, гастроэнтеролог дарыгерлер. Башкача айтканда, сиздин иш бөлмөдөн башталат экен да. Баары менин иш бөлмөмдөн башталат. Адам келди, сиз аны текшердиңиз, багыттама бердиңиз. Андан ары процедураларга барабыз. Көчөлүгө дал минерал суусунда камтылган экен да. Да, является именно. Ооба, минерал суусунда. Биздин өзүбүздүн булак бар. Ал санаторийдин аймагында. Бул биздин холл. Холдо биз ар кыл чөп чайларды беребиз. Бөйрөккө иче турган чай, ит мурун чайларын. Эс алуучулар кумарлануу менен ичишет. Бул жакта ошондой эле кислород коктейли дагы бар. Также здесь кислородный коктейль. То есть Чайлар дагы белгилөө мененби? Ооба, дарыгердин багыттамасы боюнча. Назначение врача. Бул жакта биздин процедура кабинети бар. Ал күнү түнү иштейт. Күндүз биз бейтаптарды кабыл алабыз. Эгерде керек болсо, кандайдыр бир тамчылатып дары коюу, ийне саюу, баштапкы жардам керек болсо, ошонун баарын биз бул жактан беребиз. Бардык зарыл дарылар бизде бар. Здесь у нас находится кабинет ингаляции. Бул жакта ингаляция бөлмөсү турат. Биздин санаторийде процедуралардын 40тан ашык түрү бар. Биз дем алуу органдарынын, нерв тутумдарынын, тамак сиңирүү трактынын, урология, гинекология жана сөөк, муун тутумдарынын негизги илдеттерин даарылайбыз. Ингаляция ультрафиолет нурлары иштейт. Кислород коктейлин даамдап көрсөңөр. Ал мээни, жүрөктү жана өпкөнү кислород менен азыктандырат. Да. Каждый день наши отдыхающие, да, употребляют утром и вечером. Даамы кандай экен? Кандайдыр бир чөп даам сыяктуу. Ооба, ит мурун.
пайдалуубу? Да, полезно. Албетте, өпкө, жүрөк анан мээге абдан пайдалуу. И для легких. Бир күндө канча жолу? Күнүнө 1 стаканба? Бир курс 10 күнбү? Ооба, бир курс 10 күн. 10 күн эмделишет. Кислород коктейлдери 50 жыл мурда советтик окумуштуу академик Сиротинин тарабынан иштелип чыккан. Анын ачылышынын негизинде бүтүндөй организмге жагымдуу таасир берүү менен тамак аш сиңирөө трактынын кислородду өздөштүрүү жөндөмдүүлүгүн далилдеген көп сандаган изилдөөлөр жатат. Ошондон улам ал санаторийлерде, профилакторийлерде жана физиотерапиялык кабинеттерде активдүү колдонулуп келет. Абдан даамдуу коктейл экен. Чоң рахмат. Дальше давайте посмотрим. У нас есть в санатории лечебный бассейн. Бизде дарылоочу 2 бассейн бар. Сырттагы жана ичиндеги. Сырттагысы жай айларында иштейт. Ал эми кышкысын ичиндеги чоң бассейн иштейт. А в зимнее время у нас внутри есть большой бассейн. Бассейнге кире бериште кийим чечүү үчүн 2 бөлмө бар. Аялдар менен эркектерге каралган. Все условия в бассейне. Анан дагы саунабыз дагы бар. Түрк хамамы, балдарга каралган бассейн жана джакузи. И также джакузи. Это у нас сауна. Также рядом. Мына хамам. Көрсөңөр болот. Да, вот можете посмотреть. Внутри. Бассейн эртең мененки саат 10дон тартып кечки 9га чейин иштейт. Күн сайын, дүйшөмбүдөн башка күндөрү. Анткени ал күн санитардык күн. Генералдык тазалоону жасап, сууну тазалап чыгабыз. Мына бул джакузи. Глубину у нас она идет. Детишки Да. Классно. Да. Метр и на метр 800. Также рядом у нас находится джакузи. Это у нас идет лягушатник маленький. Температура воды Суунун температурасы 27-28 градус, ал джакузиде 29-30. 29-30 градусов джакузи вода у нас минеральная. Это Хороший простая бассейн, вода. такой светлый. Прям. Здесь Бул жакта инструктор бар. Ал сууга сүзүүнү үйрөтөт. Акво аэробика болсо график боюнча. Санаторий балдары менен кошо эс алууну караштырган экен да. да, если мы принимаем с детьми Детские взрослыми. программы имеются? Детские программы. Ооба, балдар үчүн атайын бөлмөбүз, бассейн, туз шахтасы, ингаляция бар. Шахты, ингаляции, различные процедуры они могут у нас принимать семейно. Мы уже побывали в различных регионах Казахстана. Биз Казакстандын ар кыл аймактарында болдук. Бир катар санаторийлерди көрсөттүк. Ар кыл процедуралар тууралуу сөз кылдык. Алардын айрымдарын жеке өзүм сынап көрдүм. Айрымдарын жөн гана баяндап бердим. Бул жакта Түркистан облусунда мага да суу процедураларын өтүүмдү абдан сунушташкан. Ал тууралуу сиздерге жакшылап айтып берүү үчүн жеке өзүм текшергем. Принубинде иш алып баралы. Мына азыр мен өтө турган кезектеги процедура. Которую я сейчас пройду. Это у нас ванна, называется Атланта. Бул ванна Атланта деп аталат. Ага 2 процедура кирет. Суу алдында чоюу жана суу алдындагы укалоо. Ал семирип кеткен, муундары ооруган, нерв тутумунун илдеттерине чалдыккан адамдарга жасалат. Процедура минерал суусу менен ишке ашырылат. Процедура проводится с минеральной водой. Вторая процедура проводится у нас здесь вытяжение позвоночника. Под водой Суу алдында омурткаларды чоюу МРТдан кийин гана өткөрүлөт. Ал грыжасы, протрузиясы, хондрозу бар адамдарга ыңгайлаштырылган. Дарыгер дайындагандан кийин гана ишке ашырылат. Процедура 20 мүнөткө созулат. Күн сайын же 2 күндө бир иреттеп дайындалат. Ал дагы бейтаптын ден соолук абалына жараша. ее ежедневно, также через день. Это уже по состоянию здоровья пациента. Вода здесь. Ваннадагы суу оптималдуу 36-37 градус. Вам комфортно, да? Очень комфортно. Настоящий массаж. Это у нас фитобочка. Мына бул болсо фиточелек. Эфир майларынын негизинде чөп топтонмолору жана эфир майы менен өткөрүлөт. Бул жактагы температура 46-47 градуска чейин жөнгө салынат. Процедура ошол температурада өтөт. Ден соолук абалына жараша процедура 10-15 мүнөт аралыгында өткөрүлөт. Адатта ар кыл сезгенүүлөр жана семирип кетүү абалдарында колдонулат. Кимдин зат алмашуусу нуктан чыккан болсо, анан сөөк булчуң илдеттери учурунда. Также при костно-мышечных заболеваниях. Процедура 10 мүнөткө созулат.
Тело прям вот прогревается основательно. Андан кийин челектен чыгып эмне кылуу керек? Как закончится процедура? Процедура бүткөндөн кийин медайым чай алып келет. Бейтап чөп чай ичет. Атайын чалкалап жатып алып 10-15 мүнөт эс алат. Андан соң бөлмөсүнө эс алуу үчүн 1 саатка кетет. Ошондон кийин гана кийинки процедурага бара берсе болот. Процедура. Башкача айтканда аталган процедураны акыркы кезекте жасаган жакшы экен да. Ооба, колдон келсе ошенткен жакшы. Как ваше самочувствие? Достаточно прям прогревается. Эта процедура у нас называется парафино-азокеритовые аппликации. Бул процедура бизде парафин азокериттик аппликациялар деп аталат. Ал процедура артрозу, артрити, сезгенүү жүрүмдөрү орун алган сөөк булчуң оорулары учурунда дайындалат. Муун оорулары учурунда. Ошондой эле ал кан айланууну жакшыртып, сезгенүүнү жок кылат. Процедура 2 күндө 1 ирет 20 мүнөттөн өткөрүлөт. Процедура назначается через день, 20 минут. То есть укрывают и прогревают. Прогревается, да. Башкача айтканда ороп алып ысытат. Процедура длится 20 минут. Все, отдыхайте. Через 20 минут мы придем и вас и снимем парафин. На здоровье. Гүлхан, сизге чоң рахмат. Процедураны өтүүгө түрткү бергениңизге рахмат. Сонун болду. Мы находимся во втором корпусе. Биз 2-чи корпуска келдик. Бул жакта кургак процедуралар өткөрүлөт. Укалоолор, лимфодренаж, туз шахтасы. Бул укалоо тамандуу укалоо деп аталат. Бут таман муун оорулары учурунда дайындалат. Укалоо 15 мүнөткө созулат. Бардык процедуралардан кийин укалоого келсе болот. В стопных суставах. Массаж длится 15 минут с подогревом. После различных тепловых процедур наши пациенты могут сюда прийти и расслабиться массажом. Да, это прям комната релаксации. Это у нас ручной массаж. Мы назначаем пациент. Бул кол менен укалоо. Ал бейтаптарга 2 күндө 1 белгиленет. Аталган укалоо санаторийге жолдомонун наркына кирет. Жалпы укалоону акы төлөө менен жасатып алса болот. Шейно-воротниковый массаж длится. Укалоонун узактуулугу 15 мүнөт. Омурткалар ооруган учурда уйкусуздукта минимум 5 күн. При бессоннице, при заболевании нервной системы по назначению врача минимум 5 дней. Соляные шахты у нас назначаются при заболевании. Бизде абдан туздуу шахталарыбыз бар. Алар дем алуу тутуму илдеттерине дайындалат. Бронхиалдык астма, бронхит, танзиллит ооруларында. Процедура күн сайын өткөрүлөт. 20 мүнөттөн туз менен дем алабыз. По 20 минут дышит солью. Ультразвуковой Такая соль, да. комфортная, располагающая обстановка. Андан ары физио процедуралар.
Здесь у нас кабинет находится. Бул жерде канды лазер менен тазалоо каралган. Кан тамырга бир ирет колдонулуучу ийнени киргизүү аркылуу лазер менен нурдантат. Кан тазаланат. Инфекция менен вирус өлтүрүлүп, кан суюлтат. Жаңы аппарат. Процедура 15 мүнөт өткөрүлөт. Тажы вирусу инфекциясы менен ооругандарга каралган. Артериалдык гипертония, муун оорулары болгондор дагы даарыланышат. Анын баары дайындоо менен гана ишке ашырылат. Каршы көрсөткүчтөрү дагы бар. Денесинде бөтөн нерсе барлар, онкология менен ооругандар, аларга бул процедураны дайындабайбыз. Показания это у кого инородное тело, кто болеет онкологией, мы им не назначаем эти процедуры. Дальше пойдемте, это физиокабинет. Здесь Бул жак болсо физиокабинет. Негизги дарылоо, электродарылоо, электрофорез, Бернар тогу жана ультрадобуш толкуну, керек болгон бардык процедуралар. все необходимые процедуры. По назначению врача они принимают все процедуры. Апахалайсыз. Шымкентте эс алуу чынында эле эң сонун. Жаратылыш климаттык аймактарынын көп түрдүүлүгү Улуу Жибек жолунун жээгинде ири тарыхый шаарлар тарапта ийгиликтүү орун алуусу дагы түрткү берип турат. Ошондой эле жыл ичиндеги 300 күнгө созулган күн өстөлүгү. Ошондуктан аба ырайынын начар болушу сиздин саякатка тоскоолдук кылат деп тынчсыздануунун кажети жок болот.